Assalamualaikum elin jurtum. Men Taalaybek Izatov. Bugün 15 dekabr. Han жөнүндө баянды, Кыргызстан чыккан хан жөнүндө баянды улантып бермекчимин. Men өткөн баяндарымда Кыргыздын таза кандуулугу жана Кыргыз элинен, азыркы Кыргыз улутунан, Кыргыз элинен дүйнө жүзүнө хан шайланууга укуктуу экендиги жөнүндө өткөнкү баяндарымда баяндап бергем. Ошол баяндарымды улантып бүгүн ошол ханды Кыргыз эли кандайча кабыл аларын жөнүндө баяндап бермекчимин. Мен мурунку баяндарымда Кыргыз элин тегеримден бүткөн ханы жөнүндө баяндап, жана ошол эле адам бизге хан болуп дайындала турган адам дүйнө жүзүндө Имам Магди катары таанымал болоорун, жана ошол эле адам орустардын русский грядущий цари болоорун, жана ошол эле адам жүйүттөрү көптөн бери күтүп жаткан мессия болоорун кабарлап айтып берген болчумун. Эми азыркы кеп ошол адам Кыргыз улутундагы Кыргыз элине кандайча кабыл болоору жөнүндө айтып берейин деп жатам. Максатбек Жумабеков деген бир инилер бар. Ошонун Назира Айтбекова берген интервьюсун YouTube'дан көрүп алып, ал адам айтып атат, Манастан үзүндүлөр окуп далилдеп жатат. Кээрки боло турган Имам Магди жана Манас бул бир адам депчи. Биз Имам Магдини биздин коомдо Манас катары кабыл алабыз деп жатат. Мен анын айтуусуна толук менен кошулам. Себеби мага да түшкөн аяндар боюнча биз Манас катары кабыл ала турган келерки тегеримден бүткөн ханды Манас катары кабыл ала тургандыгы жөнүндө аяндар келип түшкөн. Ошол аяндардын негизинде чыны менен эле дүйнө жүзү Имам Магди деп, грядущий русский царь деп, же болбосо мессия деп күтүп жаткан адам ал биздин ата бабасы болгон Манас атабыздын кара жаралуусунан келип чыккан адам болуп чыгат. Ошол себептүү өз убагында Манас эпосунда айтылгандай Манас атабыз аткарган иштерди азыркы келе турган ханыбыз Манас атабыз дагы да бир жолу аткара турган болот. Ал эмне деген иш? Мисалы, Манас эпосунда тарап кор болуп ар качага чачырап кеткен кыргызды чогултуп бир эл, бир хандыкка түшкөн. Жана күчтүү мамлекет кылган. Өзүнүн жанындагы эң эле күчтүү мамлекет болгон Кытайга кол салып, Бейжиңге чейин чоң жортуул жарыялап, Бейжиңге чейин барып кайтып келген. Бул Манас атабыз болгон. Бул чындык. Эми келерки ханыбыз дагы, биз Манас ата катары тааный турган адамыбыз дагы мына ушундай улуу миссияны аткара турган адам. Бирок биздин оюбузча Кыргыз улутун чогултуп, Кыргыз улутуна гана
бағы күшті мемлекет қылып қырғыз ұлытын ғана қырғыз қағанатын түзіп береді деген ойыбыз тура емес. Мен мұны азыр дәлелдеп берем. Илгери Манас атамдын убагында кыргыз деп бүтүндөй эр бир А бригада группасын айтышкан. Кыргыз бул улуттун аталышы эмес болгон. Кыргыз деп биздин ата-бабабызды кыргыз деп сырткы элдер айткан. Ата-бабабыз өздөрүн биз күн уулдарыбыз, күн кыздарыбыз, күн балдарыбыз деп айткан. Ошондуктан өзүнүн мамлекетин дагы күн мамлекети деп күн мамлекети катары кабыл алышкан. Өздөрүнүн түшкөн каганатын да күн каганаты деп аташкан. Ал эми кыргыз деп биздин ата-бабабызды сырткы элдер айткан. Душмандар айткан. Булар кыргыз деп. Ошондогу кыргыз деген маанини, кыргыз деген сөздүн мааниси азыркы сөзгө, азыркы кыргыз тилине алып келгенде кыргыз. Орусча айтканда неистребимый. Неистребимый. Мына ошол кыргызды Манас атабыз чогулткан. Кыргыз улутун эмес, Манас атабыз, эпоста айтылган Манас атабыз ошол кыргызды чогулткан. Биз Манас эпостун 1000 жылдыгын байрамдадык. А бирок Манас атабыз андан мурунку кайсы маалда, кайсы убакытта болгонун эч кимге белгисиз. Бул нерсе болгон. Бул нерсе болгон нерсе. Болгон окуя. Демек кайсы убакта болгонун биз билбейбиз. Аны эч ким билбейт. Мүмкүн келечекте бир кандайдыр келечекте бул нерсе бизге маалым болот. Азыркы келе турган биздин теңирден бүткөн ханыбыздагы ошол мезгилде кыргыз деп аталган элди кайра чогултат. Ал мен дагы айтып жатам. Ал убакта кыргыз деп эсептелген эл азыркы убакта эр бир А бригада группасына таандык. Ошол убактагы кыргыз каганаты азыркы кыргыз тилине, кыргыз улутунун тилине которуп келгенде кыргыз каганаты болгон. Орусча которгондо каганат неистребимых болгон. Ошол элди азыркы Манас атабыз чачыратып, ар кимиси бири-бири менен согушуп, бири-бири менен кашташып турган элди жараштырып, бириктирип, бир муштум элге айлантат. Бир бекем мамлекетке айлантат. Ошону чогултат. Азыркы келе турган биздин ханыбыз Манас атабыздын, биз Манас ата катары тааныган адамдын азыркы аткара турган милдети, миссиясы ошол. Муну туура түшүнүш керек. Муну туура кабыл алыш керек элим. Биз ушуга ишенип, биз ушуга умтулбасак, анда ал адам келбейт. Келсе дагы Манас катары эч качан таанылбайт. Мына биз азыр бөлүнүп жарылдык. Кыргызстан боюнча канча адам аян алып, ушул маселе тууралуу канча адам аян алып жатканы мага белгисиз чындыгында. Бирөөлөр айтат 7 дейт, бирөөлөр айтат 40 дейт. Ооба, көп болушу мүмкүн. Анткени азыркы мезгилде жагалануу доору кирип жаткан мезгилде адамзаттын философиясы, өмүргө жашоого болгон философиясы өзгөрүлүп жаткан мезгилде, жашоого болгон умтулуусу өзгөрүлүп жаткан мезгилде, ошол жашоого болгон билимди, келечекти камсыз кыла турган билимди Кудай жалпы элге чачыратып койгон. Ал
Bilim, al ilim bir adam arkalı gelbeyte çokta. Köptügen elder arkalı, köptügen adamlar arkalı gelişi mümkün. Al turga kalangala Kırgız ulutuna mes, osol bir abri kaplar rupasına çağır ellerin bağrına çatırat koysun mümkün osol bilimde. Bilsin, azık milleti osol ilim bilimleri biriktiriyor. Mana satavuz kellektele osol ilim bilimleri biriktiriyor. Barus birigip bir bitimde tüzüyor. Oşanda mana satavuz kelek. Oşanda biz kelgen mana satavuzu tanıy bileyiz. Anteni mana satavuz kelse al men manasmın da hiç çoktan gelbeyt. Al men al adam emesmін de kelek. Biz oşonu tanıp bileyiz. Birinci gezekte. Biz bir abri kaplar rupasına tanık bolgan ellerin barına karılıp birigüge çakırışız gerek. Biz birikpesek janağında Ruski Güröz çağır İmam Magdi yolbası bizim mana satavuz kelbeyt deşiz gerek. Birigü prosesin emten baştayla deşiz gerek. Hankeni bizdin atavalarımız bir. Biz bir yurttamız. Bizdin ulu, kahraman, jana ataktan kutlu atavalarımız var. Biz osol bir abri kaplar rupasına tanıdık elleriminin birikkendeki geleceği üstadır. Bizge ondan başka gelecek Kuday bergen emes. Biz bir abri kaplar rupasına tanıdık bolgan ellerin barına kar yönetişimiz gerek. Biz ünde yönetişimiz gerek. Birigeyle. İlgerki atağız tüskün küm memleketin birigip tüzeli. Biz men Kırgızmın, men Orusmın, men Ukrayinsmın, men Tüvinsmın, men Başkırmın, men Tatarmın dep, men Norvegismın, men Germanismın, men Vengirmın, men Serpmın dep böyle. Biz kün uğulları, kün kızlar katarı birigeli. Birigip çoğu kül memleketin tüzeli. Degen çakırık yönetişimiz gerek. Bu bizim gelecek. Oso bilgi arkalı mana satavuz İmam Magdi olsa Rus Güröz içeride atalgan bir adam kelgenden keyin osol koğumdu biriktirip osol koğumdu en bir kalış, en bir turuktu koğum tüzüge mana satavuzga jardam bereli. Kırgız elim, Kırgız ulutuna tanıdık bolgan elim birigeli. Bir musun el böyle. Biz birikpesek gelecek kelbeyt. Her gün yüzke gül tartıp öz kızıkçılığı söyle oy. Koğumdun kızıkçılığına kızmat kılayla. Koğumdun kızıkçılığı bu her bir üstün kızıkçılığı olsun. Көңіл бұрғаныңызға рахмат. Ешіңіз сәуір болсын. Мұндан басқа келешек жоқ.